Учурда таласта өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча финалдык беттеште Чүй облусунун командасы Ош облусун 14-1 эсеби менен утуп чемпион аталды. Эскерте кетсек, көк бөрү оюну боюнча мелдешке өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек, Ош шаарларынан командалар катышкан. Экинчи орунду Ош облусунун командасы ээлесе, үчүнчү орунду Талас облусунун командасы ээледи. Ал үчүнчү орундук беттеште Бишкек шаарынын командасын 11-2 эсеби менен жеңип алган. Бул көк бөрү оюнунун байге фонду 800 000 сомду түзүп, биринчи орунду алган Чүй облусунун командасына 300 000 сом, Ош облусу 200 000 сом, Талас облусу 100 000 сом, Бишкек шаарынын командасы 50 000 сом, ал эми 5-9 орунду алган командаларга 30 000 сомдон берилери маалымат катары айтылды. Ал эми бул мелдештин эң мыкты оюнчусу болуп, Чүй облусунун командасынан Кубаныч Султан болду. Ал эми мыкты аргымак деп Ош облусунда Манас Ниязов минген Шторм аргымагы аталды.